Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге ичегини тазалоо боюнча кененирээк сөйлөп берүүгө аракеттенмекчимин. Андыктан видеону сөзсүз түрдө акырына чейин көрүңүздөр. Негизги темага киришүүдөн мурда орозого байланыштуу келген көп суроолорго жалпылап бир жооп кылып, демек жооп берип өтмөкчүмүн. Андан кийин болсо негизги темага киришебиз. Демек орозо айы биз үчүн ыйык ай, биз үчүн тынчтык, биз үчүн демек сыноо мезгили. Колдон келсе ар бир адам орозо кармоого аракеттениш керек. Орозо кармоо бул мусулманды ушул милдетинен куткаруу менен биргеликте анын ден соолугуна дагы көп пайдаларды алып келет. Айрыкча башкача салмактан арыла албай жүргөн адамдар ушул айда демек өзүнүн салмагына жетүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошол себептүү мен ушул орозо айынан сырткаркы айларда дагы колдон келишинче айына 1-2 күндөн болсо дагы орозо кармап турууга үгүттөймүн врач катары. Эми ушул орозо айы кимдерге уруксат берет, кимдерге уруксат бербейт. Ушулар боюнча кыскача айтып өтсөк, абсолюттуу түрдө орозо кармашы мүмкүн болбогон адамдардын тизмесин мурдагы видеодо айтып өткөнмүн. Ошол жактан көрүп алсаңыздар болот өзүңүздөрдө. Анан мындан сырткары деле мен билдим, кээ бир ооруларда орозо кармаса болбостугун. Мисалы кош бойлуу аялдарга деле анчалык ашыкча бир сунуштала бербейт экен. Бала эмизген аялдарга ошол катары, анткени ошол аял киши 2 адам үчүн азыктанат да. Ушуну эске алып коюш керек. Жана алардын бардыгы үчүн эмес, көпчүлүгү үчүн десек туура болот. Анан мындан сырткары жанагы кургак учук деп коет, билесиздер, ушул оорунун активдүү формасы менен жабыркап жаткан бейтаптарга ошол эле учурда дарыгерлерине дагы орозо кармоого бир сунуш болбойт. Анткени жанагы палычка, кох деп коет, ушул инфекция иммунитет начарлаганда организмдин ушул мындайча айтканда энергиясы жетишсиз болгондо активдүү болуп өрчүп кетет. Ошол себептүү кээ бир врачтар дагы орозо кармабай эле койсо жакшы болот. Эми ар бир адам өз тыянак чыгарат. Бирок ушул нерсени айтып коюшубуз керек. Анан мындан сырткаркы башка оорулар боюнча көбүрөөк ушул өттөн ошо ташталдыргандан кийин орозо кармоосо болобу деп ушу көп суроо келген экен. Ушул суроо кайталаныптыр. Жалпылап айта турган болсом, эгерде сиз өттү алдырганыңыздан 1 жыл өтө электе ошол орозо айы келип калган болсо, сизге орозо кармабай турган жакшы. Анткени организм жаңы бир абалга көнүш керек болуп калат да. 1 жылдан ашып калган болсо, өттү алдырганыңыздан кийин анда орозо кармай берсеңиздер болот. Анан ушул гипотиреоз деген оору бар. Дайыма жанагы элтрексин же элтрекс деген дарыны ичип жүргөн бейтаптар бар. Аларга эмне дейбиз? Алар орозо кармай берсе болот. Бирок бул дарыны качан ичиш керек? Эртең мененки ушул саарлыкка 1 саат, 2 саат калганда элтрексинди ичип алыш керек. Болбосо бул дарынын таасири болбой калат, же болбосо жабыркайт да баары бир организм. Ошол себептүү элтрексинди түндөсү ичип аласыздар. Же кечки тамакты ичкениңиздерден 3-4 саат өтүп анан ичип алсаңыздар деле жарай берет. Анан 3төн ашык таблетка ичкен адамдарга, негизи эле көп таблетка ичкен адамдарга мен сунуштабайт элем. Себеби дары дармек баары бир организмди алсыратат да. Ушул бейтаптар врач менен кеңешип койсо жакшы болот. Анан болбосо дарыларды кечкиге которот. Ооз ачкандан кийин, анан эртең мененкисин ушул саарлык учурунда сөзсүз түрдө туруп ичиши керек. Анан негизи ар бир адам өзү врач менен кеңешиши керек. Так кесе эле сиздерге болот, болбойт деп баарыңыздарга айта албаймын. Мисалы кээ бир мен болот деген эле оорулууларга болбошу мүмкүн. Болбойт дегендерге дагы болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир адам кеңешип коюш керек өзүнүн дарыгери менен участкалык. Анан орозо айын кантип өткөрүшүбүз керек? Орозо айын албетте сабырдуулук менен өткөрөбүз.
бул эс албай эмес, ар бир адам өзүнүн ишмердүүлүгү менен алектене берсе боло берет. Жада калса жанагы оор физикалык активдүүлүк талап кылган иштер менен алектенсе дагы, анткени бул ушул ачкалык менен сынала турган мезгил, чаңкоо менен сынала турган мезгил, ачууну жеңиш менен сынала турган мезгил. Бардыгына сабыр кылсаңыз, ошондо сиздин демек орозоңуз Аллахтын ушул алдында кабыл болот десек болот да. Ошон үчүн баары бир ачкалык болот, баары бир чаңкоо болот. Анан кайсы учурларда бул сиздеги мисалы симптомдор бул жакшы эле же чыдап койсо болот. Мисалы ачкалык болгон учурда ичибиз оорушу мүмкүн. Бул туура эле дайым болбосо дагы ичи ооруп турат. Чыдап өткөрүп коесуздар. Катуу ооруса, албетте чыдабай тургандай болуп барасыз, оозду ачасыз, баш оорушу мүмкүн, алсыз болушуңуз мүмкүн, уйкуңуз келиши мүмкүн. Бардыгына сабыр кылыңыздар. Мындай нерселер ар бир адам менен эле болот, кездешет. Бул нормада боло турган нерселер. Бирок катуу калчылдап калсаңыз, тер кетсе, анан дагы эмне болот? Ушундай бир өзүңүздү жогото турган абалдарга жеткенде оозду ачпаса болбойт. Ушуну дагы эске алыңыздар. Адам өзүнө зулумдук кылбашы керек. Анан негизи эле ар бир адам сезет да, орозо ага кандай таасир эткенин. Колдон келишинче чыдайсыздар, кармай бериңиздер деп үгүттөймүн. Анан эми чындыгында ошол саарлыкта турганда кандай тамактаныш керек? Саарлыкта турганда кечке чыдашым керек деп 2 жолу 3 жолу жей турган тамакты бир жеп алса болбойт. Бир олтурганда канча тамак жеш керек болсо, ошончо эле жеңиздер. Баары бир кыйналасыздар. Көп жесеңиздер чаңкоо менен кыйналышыңыздар мүмкүн. Көп суу ичип алсаңыздар дагы өзүнчө проблема. Ошон үчүн демек саарлыкта бир олтурганда канча жеш керек болсо, ошончо эле жеңиздер. Анан оозду ачкандан кийин дагы бардык нерсени аралаштырып жей бербеш керек да, айрыкча конокко барганда. Демек эмне кылабыз? Негизги нерсе бул албетте биз жей турган тамак аш болот да. Ошон үчүн тамак аштын бир эки түрүн жеп койсоңуздар болот, бир аз нан жесеңиздер болот, салат жесеңиздер болот. Мындан сырткары нерселерди колдон келишинче ооз ача учурда жебей тура бериш керек. Аларды дагы жесеңиздер болот, мөмө-чөмөлөрдү, кургак мөмөлөрдү, шириндиктерди, ушул тамактан 1-2 саат өтүп анан жесеңиздер максатка ылайыктуу болот. Бир жеген учурда бардык нерседен жебеңиздер. Бул жакшы эмес. Эми ошол менен орозо темасын жыйынтыктайлы. Негизги теманы баштасак болот. Демек ичегини тазалоо. Өзү ичегини тазалоо деген сөз термин өзү туура эмес да. Себеби ичеги тазаланууга муктаж эмес. Ушул ичегиңизди тазалап бергиси келген адамдарды байкап көрсөңүз, бардыгы эле ушул шлак деген сөзгө бир жабышып алышат да. Шлак деген термин медицинада жок. Ичегини тазалоо деген термин дагы медицинада жок. Ошол себептүү эч качан ичегини тазалоого аракет кылбай эле коюңуздар. Анткени өйдө айтып өттүм, ичеги абсолюттуу түрдө өзү таза. Эми ошол сиздин ичегиңизди кем көрө алат, таза эмес экен деген? Сиздин ичегиңизди арка жактан шлангы салып, колоноскопия кылган врачтар гана көрө алышы мүмкүн. И аларга дагы көрүшүнө муктаждык жок. Алар ансыз деле билет сиздин ичегиңиз таза экендигин. Эми ошол сиздин ичегиңизде туруп калган ошол тамак аштын калдыктарын, каловый массаны биз шлак дей албайбыз. Анткени бул күн сайын биздин тамак ашыбыздын жыйынтыгы катары ичегибизде пайда болот. Жана ал үзгүлтүксүз чыгып турат. Ушул нерсени шлак деп ойлосоңуз жаңылышасыз. Бул нерсе сиздин ичегиңизде турушу сиздин ичегиңизге зыянын тийгизбейт. Анткени ал дайыма болот ошол жерде. Ошон үчүн ошол каловый массаны кетирип эле ичегини таза кылып коем деп ойлобоңуздар. Негизинен ушул маалыматты сиздерге айткым келди эле. Негизи буга чейин эле бул маалыматтарды сиздерге көп эле жолу айтканмын. Анан баары бир эми ошол кайталоо өзүнүн бир жемишин бербей койбойт. Буга чейин бул видеолорду көрбөгөндөр ушул бүгүнкү видеону көрүп туура тыянак чыгарып алат деген ойдомун. Анан жүзүңүзгө чыккан жагымсыз нерселер, аллергия, псориаз, дагы кандай проблемалар бар. Ушулардын бардыгы үчүн ичегинин
бузулуп кеткенинен деп айткандар дагы демек сизди алдайт. Сизде кандай гана оору пайда болбосун, бул өзүнүн себеби болот. Жана ошол себепти жоюшубуз керек. Ошондо мындайча айтканда ооруну дарылашыбыз керек. Ошондо сиздеги симптомдор жоголот. Ичегин тазалоо аркылуу ал оорулардан биз айыга албайбыз. Ошону унутпаңыздар. Анан бүгүнкү күндө ушул ичегини тазалаш үчүн жанагы эме деп коет го, атын боргор. Ичегин аттан ушул сууну тазалайбыз го. Ушул процедура дагы өзү норма эмес да, кереги жок. Себеби ичеги тазаланууга арка жактан дагы муктаж эмес. Өтө эле сейрек учурда эмес дедим, клизманы дайыма эле кылганга муктаждык боло бербейт. Кээ бир учурларда гана айталы, бир айда бир жолу же эки жолу бошоно турган кырдаал пайда болсо, ошондо гана клизма кылдырсаңыз болот. Же жанагы текшерүү максатында колоноскопия кылдырганда, же болбосо рентген аркылуу ичегилерди текшерген учурларда ушул клизма кылдырсаңыздар керек болот. Бул муктаждык бар. Сөзсүз түрдө каловый массаны тазалап туруп анан текшерилет. Башка учурларда клизманын кереги жок. Анткени клизма сиздин 1,5 метрлик ичегиңиздин 15-20 сантиметрин гана тазалап бере алат. Андан аркысын тазалап бере албайт. Эми мындан сырткары дагы азыркы күндө гидроколонотерапия деген ушундай бир жаңы термин пайда болгон. Бул болсо кандай процедура? Сиздин ичегиңизге бир чакка, балким андан да көп сууну куя берет дагы, анан ушул аркылуу тазалаганга аракет кылат. Бул тескерисинче сиздин ичегиңизди жабыркатып коюшу мүмкүн, сезгентип коюшу мүмкүн, жоон ичегинин микрофлорасын бузуп коюшу мүмкүн. Ошол себептүү гидроколонотерапия дагы кылдырбай эле коюңуздар, клизманы дагы кылдырбай эле коюңуздар. Андан көрө ичегиге камкордук кылыш керек. Эми жоон ичегиде проблема пайда болсо, сезгенсе, ал ооруп жатса эмне болот? Ушуну айтып өтөйүн. Эгерде жоон ичегиңиз сезген болсо, сиздин ичиңиз өтөт. Бир күндө жок дегенде 3 жолу барасыз, же андан көп жолу барасыз, жана бул көпкө созулат. Ошондо жоон ичеги сезгени деп тыянак чыгарабыз. Диагноз коюлат, ошого карап дарыланасыз. Башка учурда ичеги жабыркады дебейбиз. Ал эми ич катуу боюнча айта турган болсом, бул көпчүлүктүн маселеси. Жана ич катуу бул демек өтө олуттуу маселелердин катарына кирбейт. Эгер меле сиз таптакыр бошоно албай калбасаңыз. Анан ич катууну жоюу максатында эмне кылыш керек? Ушуну айтып өтөйүн. Негизи эле ич катуунун дагы себептери өтө көп болот да. Анан жалпы ошол айта турган сунуш, демек биринчиден 1 литрден кем эмес таза суу ичип туруш керек бир күндө ар бир адам. Анан андан сырткары 300 граммдан кем эмес клетчаткага бай азыктарды жеш керек. Булар эмнелер? Булар демек жашылчалар, мөмө жемиштер, кургак мөмөлөр, чөптөр, ушуларды дагы 300 граммдан кем эмес жеп турсак жакшы болот. Жана жанагы кисломолочныйлар бар го, айран, кефир, ушуларды дагы ичип турсак, биздин жоон ичегибизге оң таасир этет. Квашеный капуста деген бар, ушунан дагы жеп турсак, биздин жоон ичегибизге оң таасир этет. Жоон ичегиге жага турган нерселер ушулар. Анан мындан сырткаркы нерселердин кереги жок деп ойлойм. Жана ушул нерселерди үзгүлтүксүз жок дегенде 2-3 ай аткарсаңыз, менимче Кудай буйрса сиздин ичиңиз катыбай деле калат. Ушуга аракет кылыңыздар. Бүгүн сиздерге ушул маалыматтарды жеткиргим келди. Демек ичеги боюнча маселеңиз болсо, консультация алганы келсеңиздер болот. Ал тургай жатып дарылансаңыздар дагы болот. Мындан сырткары телефон аркылуу консультация алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал максатта 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар, онлайн консультация аласыздар. Төлөм жүргүзүп албетте, минималдуу. Аны ар бир адамдын өзүнө айтам, эгер байланыша турган болсо. Анан анча-мынча суроолоруңуздарды комментарийге дагы жазып кое берсеңиздер болот. Анткени ошол сиздин сурооңуз боюнча кезектеги видеону даярдап дагы калышым мүмкүн.
ошол убакытка чейин ошол мени менен чогуу болуп убакыт бөлгөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар.